25 бап. Ыбрайым дагы Кетура деген аялды алды. Ал аялы ага Зимранды, Жокшанды, Мыданды, Мидиянды, Ишпакты жана Шубакты төрөп берди. Жокшандан Шеба менен Дедан төрөлдү. Дедандан Ашуримдиктер, Летушимдиктер, Лумимдиктер төрөлдү. Мидияндын уулдары Эйпа, Эйпер, Ханох, Абида жана Элда. Булардын баары Кетуранын уулдары. Ыбрайым өзүндө болгондун бардыгын Исхакка берди. Ал эми күң аялдарынан төрөлгөн уулдарына белек берип, уулу Исхактан бөлүп, көзүнүн тирүүсүндө эле түштүк жергесине жөнөтүп жиберди. Ыбрайым 175 жыл жашады. Анан ал көз жумду. Ал жакшы карып, өмүргө тоюп, абдан картайган чакта көз жумуп, өз элине кошулду. Анын уулдары Исхак менен Исмайыл Мамрейдин каршысындагы Хеттик Сохар уулу Эпрондун талаасындагы Махпел үңкүрүнө коюшту. Ал талааны Ыбрайым Хеттин уулдарынан сатып алган. Ошентип ал жерге Ыбрайым менен аялы Сара коюлду. Ыбрайым көз жумгандан кийин Кудай анын уулу Исхакка батасын берди. Исхак Бейр Лакай ройунун жанында жашап турду.